Tukumsuzluk maselesi көп söz болуп атат да. Бул жалаң эле эркектерде эмес, аялдардын ичинде да болсо керек эми. Ушул боюнча бир айтып берсеңиз, мындай түшүндүрүштөр менен кошотчу, кандай болот экен? Эми тукумсуздук боюнча бул урология оорулары боюнча биз көп жылдан бери жыл сайын эле өткөрүп келатпайбызбы, жанагы мырзалардын ден соолугуна байланыштуу бир жумалык деп. Жыл сайын өткөрөбүз. Жыл сайын. Бекер бекер. Мына 30 000 кишиден ашып кетти биз көргөнүбүз эле. 40 000 болуп калдык уже. 30 000ден ашты, бекер текшерип эч кандай буга биздин Минздрав кыйнаган жок, өкмөт кыйнаган жок. Биз өзүбүз эле, биздин коллектив ошого өзү ыктыярдуу эле элге жардам берели деген эле иш менен керек болсо Бишкекте өткөрүп атабыз. Башка региондор кыдырып, врачтарды жиберип, өзүнүн эсебинен барат ошо врачтар ошол жака. Анан бир жума ошол жерде күнү-түнү иштейт. Бекер. Операциясын кылышат. Диагностикалык иштерди жасайт. Ушундай жардам берип келатабыз. Бирок эми аны ойлоп да рахмат айтып койгондой киши жок аны. Эч ким бирдей киши рахмат айткан. Элден башка ким рахмат айтат? Эч ким айтпайт. Минздрав деле рахмат айткан киши жок. Өкмөт деле рахмат айткан киши жок. Эч ким деле рахмат айтпайт. Бул өзүбүз эле бул. Врачтык милдеттер. Милдет катары. Эми милдет деле эмес, биз андай милдеттүү эмеспиз андай. Четме баарын кыдыра турган биздин за это акча төлөбөсү, айлык төлөбөсү, өзүң эсебинен барсаң, эч кандай бул патриоттук сезим. Мекенчилдик, туура. Мекенчилдик сезим. Ошол эле ойноп атат алдыга. Ошо мекенчилдик сезим менен баарын кыдырып келатабыз. Ошону кыдырып жүрүп мына байкап атабыз. Ошол эле тукумсуздук. Сен суроо бербедиң, тукумсуздук деп. Жыл сайын өсүп атат тукумсуздук. Мына мурда 1% болсо, ошо оорулар ичи баары алып көрүлдү. Урология. Азыр 10% ашып кетти. 10 чыгып кетти. 12%. Жанагы үйлөнгөндөрдүн ичинен эсептесек, үй бүлөнүн ичинен. Үй бүлөнүн ичинен 40% күнөөлүү эркек болуп чыгып атат. Пожалуйста. Мурда бүт эле аялдар күнөөлүү болчу. Азыр эми 40% эркектер күнөөлүү болуп. 2 жыл төлөбөй калса, мурунку заманда кетирип ичмес. Алмаштыра берет аны. Анан башка жакка барып төрөйт, анан ушундай болгондор көп да. 40 жыл тура эмес. Мына 40% эркектер күнөөлүү. Эмне үчүн күнөөлүү алар? Мына жашынан тура эмес өсүп атат балдар. Төрөлгөндөн баштап эркек баланы караган киши жок, ата-энеси карабайт. Керек болсо жумурткасын шөпөт этип мындай кармаган ата-эне жок. Анан кийин эле бизге келет кээде. Таң калыштуу иштер менен келет. Баласын үйлөнтөт. Анан эртеси күнү келишет. Ой, балам жарабайт турбайбы? Эмне жарабайт? Билбейм, болбой атат. Келин кетем деп атат. Дегендер көп бизде. Анан кийин келип караса, жумурткасы жок. Бирөө жок. Же бирөө же болбосо жок жумуртка. Эмне үчүн жок? Ой, теги кичекке кезинде ооруган, жанагы кызамык менен ооруган, жана паротит деп коет, жана около свинка деп коет уже. Ошо менен ооруган, бирок дары өтүп кеткен, жумурткасын ким карап жүрдү дейт. Мына. Анан жанагы тубасы оорулар менен ооругандар бар. Керек болсо тубаса кыздар келип атат, тубасы менен ооруган кыздар. Эч ким карабайт. Кайдыгерлик. Бала төрөлөр замат ошону караш керек да. Тукум куушу мүмкүнбү эгер баягы аталарында болсочу? Тукум куугандар да арасында. Керек болсо аялдардын, кыздарынын жанагы турмушка беришет, а влагалищеси жок. Ошондой да болот. Эч ким билген эмес аны. Энеси караган эмес. Андайлар да кездешет. Бизден баягы таң калыштуу нерселер келет да, таң каласың. Неужели ушундай болот деген. Бул чет мамлекетте мындай деген таң калат болуш керек. Ушундайлар көп. Мына тукумсуздук вопрос. Айыктырууга болобу мына? Иә. Ушул орундан айыктырууга болобу дейм. Эми алдын ала айыктырса болот. Алдын ала төрөлө замат караса, мисалы Союз убагында ушундай врачтар бар эле. Этап менен карачы да. Мисалы төрөлдү, детский врачтар карайт. 13-14 подростковый периодто подростковый врач деген бар эле.
ошолор ар бир семьянын үй бүлөнү ошо карап, подростокду чакырып, бала болсо органдарын текшерип көрүп, ордундабы, ордунда эмеспи деп. Кыз болсо аныкы кандай? Менструациясы башталдыбы же башталган жокпу деп. Ошолорго чейин текшерчү подростковый. Андай азыр врачтар жок. Андай вообще не существует азыр врач. Ошону түзүш керек кайрадан. Ошон үчүн ушундай проблемалар көп да. Ата-энеси карайын десе балдарды, ата-энеси куру тиричилик менен темселеп миграцияда жүрөт, Москвада жүрөт, тиякта жүрөт, биякта жүрөт. Шарт жок. Баласын караганга мүмкүнчүлүгү жок. Мына ушунун баары айланып келип, бул менин оюмча бүт ушу биздин проблемалардын баары ушу биздин ушу экономикалык проблемалардан келип чыгып атпайбы? Оорулардын көбөйүшү да ошондон келип чыгып атат. Ошон үчүн бизде Кыргызстанда самган тынчтык керек. Анан экономика өссө, тынчтык, экономика өссө. Всё. Ден соолук автоматически жакшы боло баштайт. Эгер ушу тукумсуздук эмеси, оорусу күчөп кете турган болсо, мындай айыгышы кыйыныраак экен да. Айыгышы кыйын. Мисалы, жаш балдар азыр сексуальный революция деген болуп атпайбы? Төрөлбөй атып эле уже секс деген эме экенин билет. Телефон карап отур күнүгө. Ата-энеси берип коет. Баарын карап отурат. Инфекцияга эртерээк ошол жака берилип атат. Анан инфекция көбөйүп атат. Инфекция деген бул грипптен да көп. Грипп сезонный чыгып атпайбы сезон. А бизге кургулуп атат, инфекция кетип атат. Аны караган киши жок. Ким эле ошол инфекцияга текшерген, мисалы бизде эле ата-энебиз койбу? Ата-энелер балдарын эшитип барып ошо инфекциясын текшерип коеюнчу деген бир ата-энени угуп элекмин. Бир ата-энени угуп элекмин. Бу баламдын же кызымдын инфекциясы жок бекен? Лабораторияга инфекцияны тапшырып коеюнчу деген кишини угуп элекмин. Ошон үчүн ошол жагын караш керек да. Ушунун баары алдын ала ошолорду текшерип турса эле жана тукумсуздук пайда болбойт. Тукумсуздук эркек жагынан болот, аял жагынан болот. Ушу инфекциялардын основной причинасы инфекция. Анан ушуга толуктай турган суроо да, бизде Кыргызда баягы ушул урологиялык оорулар болгондо, өзгөчө ушу эркекке тиешелүү болгондо, аялга деле тиешелүү болсо, уялуу тартынуу деген бар да бизде, менталитетке жараша. Ушул нерсе мындай жоюлуп баратабы же кандай? Мурун эми уялуу тартынуу жана ушул да бир себеп болот. Кыргызда макал бар го, жана ооруну ооруну жашырсаң өлүмгө ашкере болот. Өлүмгө ашкере болот деген бизде бар да. Туура айткан. Ооба. Бирок бизде азыр ошо жашырат, бизде менталитет ошондой. Дагы эле бар. Бирок эми баягы мурдага караганда кичине оңолду. Бирок менталитет ошол да, анан кайдыгерлик күчөдү да. Кайдыгерлик деген проблема болду да. Бул эң эле жаман проблема ошол. Анан кийин барган сайын өсүп атат. Өскөндө канча деген үй бүлө ажырап атат ошонун баары. Ошон үчүн жаңы үйлөнөм деген жаштарга айтыш керек. Биринчи текшерилгиле. Үйлөнөлөрдүн алдында текшерилгиле, инфекция тапшыргыла, анализдерди тапшырып, кыздар болсо гинекологко алып текшерилсин, балдар болсо урологко келип текшерилсин. Анан баары жакшы болгондон кийин анан генетически керек болсо текшериш керек. Баары нормальный болсо, анан семья курса, ошондон жакшы семья чыгат да. Жакшы балдар төрөлөт, ден соолугу чың. Балдар төрөлөт. Анан эми сүйүү күйүүдө эле анан кийин көрүнгөн үйлөнүш болот, анан ошо менен же семьядан жок, же үй бүлөдөн жок, же балдардан жок, эчтекеден жок отурушат. Ошон үчүн текшерсе болот да, мүмкүнчүлүк бар, эч кандай кыйынчылык жок.